Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылышыбызды көркөм чыгарма темасына арнайбыз. Сиздер менен түстүү тасма берүүсү Айжамал Амангелди. Бизди аягына чейин көрүңүздөр. Жакында Бишкекте советтик Нью жана башка Ра аттуу Константин Шкурпеланын көргөзмөсү ачылды. Ал жерде 112 уникалдуу экспозициялар коюлган. Сүрөтчүнүн иштеринин темасы советтик артефакттар. Көргөзмө февралдын аягына чейин өтөт. Жылаңач сулуулардын образындагы советтик тарых. Кыргызстан сүрөтчүлөрүнүн союзунун Дубовый парк галереясында советтик Нью жана башка Ра аттуу Константин Шкурпеланын көргөзмөсү өттү. Чыгармачыл эксперименттердин темасы өткөндүн артефакттары болду. Булар сүрөттөр, лозунгдар жана цитаталар. Замандын белгилүү буюмдары анын кызыктуу сүрөттөрүндө чагылдырылды. Ал эми бул экспозиция жөнүндө сөз кылсак, көрүүчүлөрдө ар кандай ойлор пайда болууда. Если мы возьмем историю человечества, адамзаттын тарыхын мисалга алсак, 30 000 жыл мурун чыккан сүрөттөр жана скульптуралар модель аркылуу чагылдырылышкан. Кыскача айтканда, бул көргөзмө Советтик Союз кулаганга чейин заманга болгон менин көз карашым. Выражают эту историю через модель. Советтик аялдын образы апа, ишкер жана крестьян болгон. Бирок биздин сүрөтчү аларды башкача көрсөттү. Арык жана сулуу. Бул айымдар сүйүү менен тартылганы көрүнүп турат. Бул сүйүү жооптуу окшойт. Көргөзмөнүн жаш коноктору мастерди кун тугуп турушту. Көркөм чыгарманын күчү ушундай. Көргөзмөнүн темасы жана анын аткаруусу талаштуу. Бүгүнкү күндө советтик доор ар кандай ой пикирлерге ээ. Просто цитирую. Я, так сказать, это... Позитивдүү болсо позитивдүү, негативдүү болсо негативдүү. Мен классиктерден цитат алдым. Мисалы, чыгармаларымдын биринде кызыктуу текст жазылган. Текст вот на той работе. Цитата бурмаланбай, дал ошондой чагылдырылса, бул мен үчүн кызыктуу. Скажем, цитируется, когда цитата, это значит без искажения. Көргөзмө 28 февралга чейин болот. Сиздер дагы келип, кызыктуу сүрөттөрдү көрүп кетсеңиздер болот. Ал эми советтик доордогу искусстводан прерафаэлит көргөзмөсүнө өтөбүз. Прерафаэлит бул поэзия жана живопистеги багыттардын бири. Биздин алып баруучубуз Дина Миланга барып, ошондой көргөзмөлөрдүн бирине катышып келди. Прерафаэлиттер сүйүү жана каалоо. Ушундай наам менен Миландын падышалык сарайында көргөзмө ачылды. Экспозицияда 18 сүрөтчүнүн 80ден ашуун сүрөттөрү коюлган.
19-кылымдын искусствосунун жаркын багыттарынын бири козгоомчулукка сүйүү жана өткөндү урматтоо менен белгилүү. Башында прерафаэлиттердин бир туугандыгы жашырын уюм болгон. Аларды Падышалык художестволор академиясынын салттарына болгон протест бириктирген. Алар британдык искусствону модернизациялоого аракет кылышкан. Ошентип алар өздүк сулуулук дүйнөсүн жаратышты. Алар мифология, романтика жана поэзиядан илхом алышкан. Мифология, романтика, средневековья и, конечно, поэзии. Бул сүрөттү Джон Эверетт Миллиас 12 жашында тарткан. Ал Падышалык искусство академиясынын эң жаш сүрөтчүсү болгон. 11 лет, а эту картину он написал в 12. Мүмкүн бул жаш сүрөтчүнүн чыгармалары жок болсо, дүйнө прерафаэлиттердин бир туугандыгы багыты жөнүндө эч качан билбей калмак. Бир туугандык жаш сүрөтчүлөрдүн флоренциялык сүрөтчүлөр, так айтканда Рафаэль жана Микеланджелодон мурун сүрөт тарткандар менен болгон руханий байланышты түшүндүрөт. Джон Эверетт Миллиас негиздөөчүлөрдүн бири болду. Ал дүйнөгө таң калыштуу кооз жана руханий живописти көрсөттү. Ошондуктан көргөзмөнүн биринчи залы анын чыгармачылыгына арналды. Джон 1829 жылы Саутгемптонда туулган. Анын таланты кичинекей кезинен эле байкалып, 9 жашында ал сүрөт тартууну үйрөнө баштайт. Ата-энеси баласынын касиетин билгенде, алар үй бүлөсү менен Лондонго көчүштү. Джон Падышалык искусство академиясына тапшырып, 2 жылдан кийин сүрөтү үчүн күмүш медали менен сыйланган. Ал эми 4 жылдан кийин анын сүрөтү академияда эң мыкты деп эсептелет. Кийинки жылы анын башка сүрөтү алтын медали менен сыйланат. Полотно «Нападение колена Вениаминова на дочерей Силаама» награждается золотой медалью. Сүрөтчүлөрдүн чыгармалары башкалардыкынан детализация менен айырмаланып, реалдуу көрүнүшкөн. Ал эми Миллиастын чыгармаларынын бирин прерафаэлиттердин гимни деп эсептесе болот. Считать гимном прерафаэлитов. Бул белгилүү Офелияны Джон Эверетт Миллиас 1952 жылы Гамлет пьесасына тарткан. Гамлет. жылы дүйнөлүк искусство тарыхы жана Джон Миллиас үчүн өзгөчө маанилүү болгон. Ал Данте, Габриэль Розетти жана Холман Хант менен таанышып, алар биргелешип искусствонун жаңы багытын прерафаэлитти негиздешкен. Живописи 19 века. Жакында Бишкекте аттарга арналган майрам өттү. Ал жерде эмне болду жана кимдер катышты, Татьяна Жамалова айтып берет. Кызыктуу видеого көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Кыргыздар жалпы көчмөндөр үчүн ат жөн гана үй жаныбары эмес. Мисалы бүгүн биз аттардын урматына арналган салтанатка катышып жатабыз. Понятно, о чем пойдет речь. Предлагаю пойти и вместе во всем разобраться. Апариген жылкыларынын арасында өзгөчө тукуму бар. Бул чаар жылкы. Ал маңдай теринин өзгөчө түсү менен айырмаланат. Чаар жылкыны илгертен бери кыргыз көчмөндөрү баалап өстүрүп келишкен. Бүгүн болсо байыркы асыл тукумдуу ат биздин кеченин башкы каарманы Нашего вечера.
Асман аттуу чыгармачыл студиясы жана жылкычы Мунарбек Кулданбаев асмандагы тоолордун ыйы каргымагы болгон Чар сулуу маданий агартуу демилгесине катышууга каалоочулардын баарын чакырды. Бул долбоор чар жылкысындагы асыл тукумдун генофондун сактоо жана бул тукумду Кыргызстанда гана эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө жайылтуу максатында түзүлгөн. Башкача айтканда, чар сулуудан уникалдуу жана таанымал атамекендик брендти түзүү. Мы хотели снять просто ролик и покрутить его в социальных сетях. Биз жөн гана видео тартып, аны социалдык тармактарга жүктөөлүү дегенбиз. Анда биз бул жерде коюлган жакшы тартылган материалдарды алдык. Жакшы бир нерсе кылгыбыз келди. Ошондо бизге мындай идея келди. Учурдагы иш-чарабыз ушул атты көбөйтүүгө багытталган. Мындан тышкары биз аны модага айландыралы деп жатабыз. Жана ушул моданы өнүктүрүү үчүн биз бул атты айыл чарба же туризм жаатында гана эмес, маданий мурас катары кеңирүү жайылтууну көздөп жатабыз. Ее модой. А чтобы сделать ее модой, оказывается, надо сделать моду про лошадь. Аруу жанды ак дүйнөгө табыштап, асыл жылкы алып учат арыштап. А дүйнөдүр, бу дүйнөдүр чек жоктой, алдыбызда жолдор жатат. Нам очень важно, чтобы Биз үчүн Кыргызстан бир нерсе менен сыймыктана алганы абдан маанилүү. Биз уникалдуу бир нерсени табышыбыз керек. Манас эпосунда айтылгандай, ал тургай башка континенттерде дагы чараат жөнүндө айтылат. Бул туризмди айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн ойлонуп табылган. Айыл чарба азык-түлүк гана эмес, биз сыймыктана ала турган нерсе. Бул жерде асылдандыруу абдан маанилүү. Асыл тукумун өркүндөтүү үчүн биз ушундай уникалдуу нерселерди табып, жана биз өнүктүрүшүбүз керек. Чарааттын ушундай уникалдуулугу бар. Чар сулуу тасманын, ырдын, сүрөт көргөзмөсүнүн жана мода коллекциясынын илхамы болду. Модной коллекции. Стесняюсь сказать, что я на машинке шить не умею. Мен машинкага тиге албайм деп айткандан уялбайм. Менин мурунку 3 коллекциям толугу менен кол менен жаралган. Бүгүн дагы бул жерде толугу менен кол менен жасалган дагы бир коллекциямды тартууладым. Аттын жүнүнөн сайма сайып, биздин илгерки салтты жандандырууга аракет кылдым. Менин оюмча жакшы болду. Ал эми заманбап искусствосуна өтсөк, көпчүлүгүбүзгө граффити багыты тааныш болсо керек. Бирок ушундай чыгармалар коомдун ар кандай сын пикирлерге ээ болот. Ал эми кийинки видеодо граффити искусствобу же вандализмби деген суроо жөнүндө сүйлөшөбүз. Сырдалган метродогу вагондор, көпүрөлөрдөгү чиймелер, граффити биздин шаарларга кирди. Граффити жеке адамга, искусство, бийликке жана саясатка болгон мамилени билдирет. Бирок ошол эле учурда ал кыйроо менен тыгыз байланышта. Белгилүү болгондой, граффити жаңы багыт эмес. Граффити же имараттардын дубалдарына жазуу же сүрөт тартуу миңдеген жылдардан бери келе жатат. Ушул убакыт аралыгында биз дагы деле талашып келе жаткан суроолор токтогон жок. Граффити искусствобу же вандализмби? Биздин заманга чейинки биринчи кылымда римдиктер шаардын дубалдарына билдирүү жазышкан экен. Ал эми башка өлкөлөрдө имараттардын дубалдарын сүрөттөр менен кооздошкон эмес. Граффити дайыма хулигандык болуп эсептелген эмес. Помпейдин жашоочулары үйлөрдүн дубалдарын сыйкырлар, жоопсуз сүйүү окуялары,
саясий ураандар жөнүндө ал тургай сүйүктүү гладиаторлорун колдоп жазышкан. Мисалы, байыркы грек философу Плутарх граффитини акылсыз жана маанисиз деп эсептеп, ага каршы чыккан. Граффити кыйроо деген түшүнүк пайда болуп, 5-кылымга чейин болгон. Ошол кезде варварлардын бир уруусу Римге басып кирип, шаарды талап тоноп, талкалап салган. Ошол эле вандализм деген термин бир кылымдан кийин көркөм өнөр объектилеринин бузулушу үчүн термин болуп ойлоп табылган. Улуу француз революциясы учурунда граффити көтөрүлүп, протесттер менен кеңири байланышып, ал вандализм деп аталып калган. Бул көптөгөн граффити сүрөтчүлөрдүн белгисиз болгонду жактырганын бирден бир себеби. Кээ бирлери жазадан качуу үчүн, ал эми башкалары өз аймагын топтоо же белгилөө үчүн псевдоним менен иштешет. 60-жылдардан баштап граффити Нью-Йорктун жана Филадельфиянын көчөлөрүн каптады. Сүрөтчүлөр анонимдүү түрдө иштешсе дагы, алар белгилүү боло баштады. Сүрөтчүлөр шаарлардагы кыймылдарын көбүнчө кайдан келгендигин көрсөткөн кодду белгилеп колдонушкан. Граффитинин мыйзамсыздыгы сүрөтчүлөрдү көмүскөгө түртүп, кызыгуучулардын жана күйөрмандардын санынын өсүшүнө шарт түздү. Мейкиндик жана менчик маселеси граффити тарыхында негизги орунду ээлейт. Граффитинин заманбап эволюциясы контрмаданият менен катарлаш жүрүп жатат. Ал эми мындай кыймылдар элитарлуулукка каршы турса, граффити сүрөтчүлөрү коомдук менчиктин чектерине каршы чыгышкан. Алар метродогу вагондордо жарнак такталарын өздөштүрүп, ал тургай зоопаркта пилге сүрөт тартканга чейин барышты. Саясий кыймылдар да өз урандарын жайылтуу үчүн граффити колдонушкан. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде нацисттер дагы, каршылык көрсөтүү топтору дагы дубалдарга үгүт ураандарын түшүрүшкөн. Берлин дубалынын бир тарабындагы граффити тоскоолдуксуз чыгармачылыктын репрессиянын ачык айкын символу катары каралышы мүмкүн. Граффити менен байланышкан контрмаданий кыймылдар негизги агымга киргенден кийин граффити мейнстримге айланды. Акырында 70-жылдарда граффити союздары түзүлүп, галереяларда айрым сүрөтчүлөрдүн эмгектеринин көргөзмөлөрү өткөрүлүп турган. 10 жылдан кийин граффити негизги мейнстримдин ичинде жана сыртында чыгармачылыкка бөлүнүп кетти. Граффити стили маркетологторго өтүп, граффити аныктамасын ого бетер күчөттү. Граффити сүрөтчүлөрүнүн белгилүү музейлер жана брендтер менен болгон кызматташтыгы бул сүрөтчүлөрдү көпчүлүктүн көңүлүнүн астында жер алдынан чыгарды. Граффити кыйроо менен байланыштырса дагы, чексиз көркөм сөз айкашынын каражаты болуп саналат. Бүгүнкү күндө кыйроо жана граффити чыгармасынын сулуулугу ортосундагы чек-аралар боюнча талаш-тартыштар уланууда. Ошол эле учурда граффити сүрөтчүлөрү искусствонун баалуулугу жана кандай гана мейкиндик бирөөнүн менчигинде болушу мүмкүн экендиги жөнүндө жалпы пикирге каршы чыгышат. Сүрөт спрей, боек же сырдоо менен тартылганбы? Граффити бетине көркөм менчик менен жол берилген дин ортосундагы талаштарды алып чыгарат. Ал эми сиздерге позитивдүү ыр коюп беребиз жана жакшы маанайды каалайбыз. В проводах, на рингтоне монотонный трэш, классики в прах. Easy flow на губах. Потяни свайп, тут и там бум хайп, пародируй в тикток лям лайков. Погоди, лайфхак, тут как, тут и кайф от фейковых фактов. Налегке и в такте. Муза давит, музыка просит с собой. Песни без уши, но довольны собой. Тушите уши. Мне иное нужно. Залепили автотюн на хором все гу-гу. Засветили формы дюны хором все у-у. Давай 17+, без цензуры мат плюс. Ритм блюз, этот шлаг в шлюз, этот шлаг в шлюз. Я хочу на Монблан.
Ушинтип биздин түстүү тасма берүүбүз аягына келди. Сиздер менен мен Айжамал Мангелди болдум. Бизди калтырбай көрүңүздөр. Саламатта калыңыздар.